Сиздер менен коомдук биринчи канал аркылуу балдардын сынагынан сынбайсыңбы көрсөтүүсүнө жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин конок балдардын сынынан кандай өтөт болду экен? Ага баарыбыз чогуу күбө болобуз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдан алыстабайбыз. Элмирбек мырза, балалыкты сагынасызбы? Албетте сагынабыз. Сизде солкундануу барбы азыр? Бар. Балдар менен балдардын тилинде сүйлөшүүгө даярданып келдиңизби? Сөзсүз түрдө. Анда эмесе Элмирбек мырза, программанын тартиби төмөнгүчө таанышып алыңыз. Сиз берилген суроолордун ичинен бир суроону жоопсуз калтырууга укуктуусуз. Демек, бир гана суроого жооп берүүдөн баш тартсаңыз болот. Эгер жооп түшүнүктүү болсо, программаны баштасак. Айымдар жана мырзалар, балдардын сынагына сынбайсың программасынын бүгүнкү каарманы Кыргызстанга гана эмес, Орто Азияга таанымал сөз чебери, төкмө акын, манасчы жана ырчы Элмирбек Иманалиев. Кол чабуулар! Чоң рахмат. Элмирбек мырза, программанын эрежеси боюнча программанын башында көрүүчүлөргө өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз, ал үчүн сизде 1 мүнөт убакыт бар. Эгер даяр болсоңуз, баштасак. Мен Иманалиев Элмирбек, өзүмдүн туулуп өскөн мекенимди айтсам, бул биздин ушу Кыргызстанда айтылуу Токтогул району бар. Ошол жерде Өзгөрүш деген айыл өкмөтү, башкача айтканда балким билесиздер, Чоңко деген атактуу айыл бар, ошол жерде төрөлгөм. Мектепте ал жерде өзүм айылымда 7-класска чейин окудум. Андан соң борборубуз Бишкек шаарында окуп, жогорку окуу жайларды дагы ушу Бишкек шаарында окуп, анан иштеп келе жатам. Эми калган айта турган деле узун өмүр баян бизде азырынча аз. Кыскача ушундай өзүм төкмө акын, жогоруда айтып кеттик, ушу тарапта алектенип келатабыз. Андан сырткары Айтыш коомдук фондунда эмгектенем. Маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Анда эмесе калган суроолорго жоопту биз балдар берген суроолор аркылуу алмакчыбыз. Анда эмесе кезек балдардын суроолорунда. Биринчи суроо. Сары микрофон. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз спортко кызыгасызбы? Жана кайсы түрүнө кызыгасыз? Спортко мен ушу мектептин бир ошо 5-6 класста, башкача айтканда айылда жүргөндө кызыкчумун, кийин спортко дагы убакыт болгон жок, кызыкпай калдым. Памирдеги кыргыздарды бияка көчүрүп келесиз деп атат да. Сиз дагы ошонун бир үй бүлөсүн алып багасызбы? Бир үй бүлөсүн биринчи көчүрүп келе турган шарт болсо жардам бере алам, бирок мен бир үй бүлөнү бага албайм го. Миф менен легенданын айырмасын айтып кетесизби? Эми легенда деген бул кайсы бир реалдуу турмуштан алынган, даңкталган нерсе, ал эми миф ойдон да жарала берет да. Мен туура эмес, мен жөн эле айтып кетсем, миф порошок, легенда болсо суу. Сиз алган сыйлыктарыңыз барбы, жана алар көппү? Эми өзүмө ылайыктууларын, сыйлыктарды алганбыз, калганына эмгек кылыш керек. Көп деп айта албайм. Сиз сууда сүзгөндү билесизби? Сууда жакшы сүзө албайм. Сиз дискотекага барып жүрөсүзбү? Дискотекага эч качан мындай бир кызыгуу менен барган эмесмин, бирок кокустан 1-2 жолу мурда бир баргам. Кыргыздын улуттук оюндарынан кайсы оюндарга катышып көрдүңүз эле? Оюндар, улуттук оюндардан бир аз Ордо оюнунда ойноп көрдүм. Андан сырткары өмүрүмдө 1-2 жолу ал дагы бир кокустук менен Көкбөрүгө катышкан учурум болгон. Сизге кылыктан кыздар тийишсе керек, Андай учурлар болбой койгон жок, болгон. Жетпей жүргөн кыялыңыз бар беле? Ал эмне? Жетпей жүргөн кыялымдын бирөө, мен ушу сүрөтчү болсом дечи элем, ошол окуу жайда окуп сүрөтчү болбой калдым.
Кезектеги суроо сары микрофондо. Саламатсызбы? Бул казактардан төкмакын келди да. Сиз ошолор менен айтыштыңыз. Ошондо эмне себептен домбураны алып черттиңиз? Ал жерде көрсөңүздөр билет чыгарсыздар. Мен менен айтышып аткан казак акыны башыңда калпагыңды же болбосо колуңда комузуңду мага белекке бересиңби деген суроону айтты. А мен айттым калпагымды көтөргөн баш көтөрөт. Ал эми комузумду черте алсаң, ойнай алсаң алып кет деп берсем, черте албай калды. Бирок кыргыздардын көпчүлүгү казактардын домбурасын черткенге кудурети жетет. Кезек кийинки суроодо. Кызыл микрофон. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизге эмне жакын? Төкмөчүлүкпү же манасчылыкпы же башка талантыңызбы? Бардыгы жакын десем болот. Себеби бири-биринен бөлүп карабай турган өнөрдө ошол манасчылыкты, комузчулукту, обончулукту баары биригип келип, төкмакынга тийиштүү компоненттер. Бул башкача айтканда ошого керектүү нерселер. Булар бир чогуу элестетиш керек. Сиз канча жаштыңыз эле? Мен биринчи алгачкы ырымды 3-чү класста окуп жүргөндө ыр жаздым. Кызыл микрофон. Саламатсызбы? Булбулум деген ырыңызды ырдап бериңизчи. Булбулум деген ырды ар кечте ар таңда боздоп сайрап, армандуу сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, бил жүрүчүң алма бакты болжоп сайрап, ал бактан адашып бүгүн калган, ар шактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген үрүл таңдан. Азаматсыз, анда кезек кийинки суроодо сары микрофон. Сиз кичинекей кезиңизде эмне деп кыялданчысыз эле? Кичинекей кезимде кыялдарым абдан көп болчу. Бирде туруп кадимки эле ушул бир чоң жанагы ошол кезде КАМАЗдар болот эле, ушуларды айдап алыскы жолдо жүрсөм деп кыялданат элем. Трактор айдагым келчү. Ошол эле учурда ушу ырчы деле болгум келчү. Ошол учурда эми анда көп эле, бирок мунун бардыгына убактым жетпеди тагдырдын иши менен. Сиз суроолорго жооп берип жатып калпайттыңызбы? Суроолорго жооп берүү азыр сиздерге берип аткан суроолорумда калпы болгон жок. Сары микрофон. Саламатсызбы? Бул акынчылык кантип пайда болот? Мына аян береби же болбосо сөздөрдү өздөрү эле ойлоп табабы адамдар? Жакшы суроо экен. Бул өзү негизи бир тубаса, негизи ушул бир Кудай тарабынан жаратылыштан берилген сапат болуш керек. Жөнөкөй эле ар бир каалоочуну үйрөтүп акын кыла албайбыз да. Ичкиликтерге берилип кеткендерге эмне дейсиз? Берилбеш керек. Берилбегиле ичкиликке, ал жакшы эмес деп эле айтат элем. Манасты айтат экенсиз, Манастан айтканыңызда сиз түшүңүзгө Манас келди беле? Мен өмүрүмдө көрбөгөн бир манасчыларды түшүмдө көрөм да. Мага 9 таблицаны айтып бересизби? 9 таблицасын? 9 таблицасын ушу айта албай уят болуп калам го. Азыр толкунданып турам. Мүмкүн жардам беришет балдар. Элмирбек мырза. Программанын жолусу боюнча сиз мен бул суроого жооп берүүдөн баш тартам дешиңиз керек, же болбосо жооп бергенге аракет кылып көрүшүңүз керек. Мен баш тартып коеюнчу ушунда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Коомдук биринчи каналда балдардын сынана сынбайсын программасы уланууда. Бүгүнкү биздин каарман Элмирбек Иманалиев балдардын суроосуна жооп берүүдөн баш тартты. Демек сиз өзүңүздүн укугуңузду колдондуңуз, мындан аркы бардык суроолорго жооп бергенге милдеттүүсүз. Биз программабызды улантабыз. Кийинки суроо, кызыл микрофон. Сиз сүйүүгө ишенесизби? Сүйүүгө ишенем. Айтыңызчы, 25 жаш менен 20 жаштын айырмасы эмнеде? 25 менен 20-нын айырмасы 5 жылда да.
Мына ушундай күтүлбөгөн логикалык суроолор да болуп калышы ыкмал экен. Кийинки суроо кызыл микрофондо. Атасы тамеки чегип алып баласына балам тамеки чекпе дейт. Ошо кандай карайсыз? Туура эле, эми ата бирөөсү чеккен жетишет, экинчиси чекпеш керек да. Эр жигитке 70 өнөр аздыклат демекчи, сиз өнөрлүүмүн деп эсептейсизби өзүңүздү? Муну мен башка адамдардан көбүрөөк угуп жүрөм, ошо себеби өнөр жаатындагы бир топ өнөрлөрүм бар, ошол искусство жагынан. Ошон үчүн бирок 70 өнөр деп айта албайм, мен өнөрлүү элемин. Сизге кайсы мезгил жагат, анан эмне үчүн? Мага кызык суроо болду. Бул башында жаз мезгили абдан жакчу эле. Бирок ушул бир 7-8 жылдан бери бул күз дагы жагып келатат да. Себеп дегенде күздө бир ушунча өзгөрүүлөр бар экен. Бул бир ушундай, билбейм, жан дүйнөмө ушунчалык жагат. Айтыңызчы, сиз чыгармачыл дүйнөгө кантип аралашып калдыңыз эле? Чыгармачыл дүйнөгө аралашканыма эң биринчи ушул үйдөгү ата энемдин таасири да болгон. Андан сырткары өзүм айтып атпайм, 3 класстан бери ыр жазчумун деп. Кыргызда айтылат го, тукумубузда бар деп, менин чоң таятам кадимки Залкар Эшмамбет акын да ошондон калса керек деп ойлойм. Биринчи ырыңыздын атын атап коесузбу, ошону ырдап бересизби жана? Биринчи ырым бул эми обонду ыр жөнүндө айтып атсаңыз керек. Обону менен болгон ыр бул биринчи ырым Багмай деген ыр болчу. Бирок заказ аркылуу жазылган, өзүмдүн бир группалашымдын өтүнүчү менен. Чыгармачыл адамдар өтө назик го, сиз ыйлагандан коркосузбу? Эми ыйдын болбой койгону жакшы, бирок такыр ыйлабаган кишилерден дагы мен кээде түңүлүп кетем да. Бул жүрөгү бар киши ыйлайт, бирок коркунучтуу эле нерсе. Чоң рахмат. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, балдардын сынагына сынбайсың программасынын биринчи кыска танаписи бир нече саамдардан кийин кайрадан жолугушабыз. Сиздер балдардын сынагына сынбайсың программасын көрүп жатасыздар. Эскерте кетсем, биздин бүгүнкү каарман ак таңдай акын Элмирбек Иманалиев балдардын суроолоруна жооп берүүдө. Анда биз программабызды улантабыз. Кезек балдардын кийинки суроолорунда. Биринчи суроо, Сара микрофон. Мен сиздин талантыңызды аябай барктайм. Сиз азыр ушул программада өзүңүздүн абалыңызды сүрөттөп, төгүп ырдап бере аласызбы? Төгүп ырдасам болот. Бирок эми комуз менен ырдап көнүп алган экенмин. Азыр сизге комузду беребиз. Акылга салып калчасам азыркы менин абалым. Топшардай болгон балдарга толкундап кетип барамын. Башка жерде чоң киши балдардын келсем алдына мен дагы бала болуп каламын. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Да бир жолу сиз манас айтам дедиңиз го. Кайсыл вариант айтасыз же өзүңүздүн вариантыңыз барбы? Негизинен ушул башкача айтканда салттуу манастын өзөгүнөн чыкпайбыз. Жаттап айткандарым бар. Анан өзүм да кошуп кеткен жерлерим болот. Эми ал манас айткан кишилерге гана белгилүү нерсе. Анан башка адамдарга мындай айтып кетүү кыйын да. Өзүмдү айтса айтып берейин. Кече кайран энен канды кей тай торудай будандым. Күн мезгили келгиче күрүчтөн күрмөк жем берип, гүлү күннө дем берип, күндө террен алдеме. Ай мезгили келгиче арпадан аса жем берип, аргымакка дем берип,
айда терин ал деме, ошондо токтолбостон энекең чиркин бу карга эле кирип бар демой. Браво. Кезек кийинки суроодо. Саламатсызбы? Мен сиздин талантыңызды абдан баалайм. Сиз жакында эле болуп өткөн казак-кыргыз айтышында башкача айтканда 1-орунду жеңип алдыңыз. Сиз өзүңүздүн ата-энеңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Ата-энем, атам Калил аттуу киши эле, ал өмүр бою ушул совхоздо жөнөкөй жумушчу болуп жүрүп көз өтүп кетти тилекке каршы мен 12 жашымда. Апам учурда бар, кашыбызда жүрсүн деп тилейм, 83 жашка чыкты. Апамдын аты Айтбү. Кийинки суроо кызыл микрофондо. Башка элдин султаны болгонча өз элинин ултаны бол дейт го. Ушуну кандай түшүнөсүз? Эми башка элде, башка жерде жүрүп, канчалык кыйын болбо, канчалык байлык бийликте болбо, ал бөлөк жер, бөлөк. А өзүңдүн элиңе өмүр бою, жериңе, ата журтуңа кул болуп өткөн бул бакыт. Эң биринчи алгачкы сүйүүңүз ким болду эле? Эң биринчи алгачкы сүйүм мектепте окуган бир кыз болгон. Башкача айтканда классташым да. Саламатсызбы? Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Үй бүлөм жөнүндө айта турган болсом, силерге эң кызыктуусу ушул, менин эң улуу кызым быйыл ушу 11-классты аяктап, ал эми кичинекей болсо 2 жашта. Саламатсызбы? Эл алдында кадыр баркы чоң депутаттарбы же төкмө акындарбы? Менимче төкмө акындар. Кийинки суроо кызыл микрофондо. Элмирбек мырза, сиздин бир күнүңүз кандай өтөт жана ошону сүрөттөп бере аласызбы? Менин бир күнүм маселен катардагы ар бир адамдардыкына аябай эле окшош. Эртең менен мурда көбүрөөк уктачумун, азыр ушунча эрте койгонуп алам. Анан үйдөгү башка кишилер турганга чейин эшикке чыгып алып басып жүрмөй бир саат. Андан кийин эгер курсагым ачып кетсе, өзүм чай кылып алып ичип дегендей. Андан кийин акырын календарды карап, бүгүн эмне жумушум бар эле, кай жака барам, эмне кылам деп план түзөм. Же болбосо биздин эми убактыбыз ушундай, чакыруулар көп болот. Же болбосо ошондой бир таң зары менен, башкача айтканда эрте туруп алып бир жака жөнөмөй. Ушул эле кыргыз жергесинде көбүнчө бирде Нарынга, бирде Көлгө, бирде Ош Баткенге дегендей. Кыргызстанда биринчи төкмө акын ким болгон? Кыргызстанда биринчи төкмө акын бир кишинин атын атасам туура эмес болуп калат, бирок бизге эң белгилүүсү бул Ырамандын ырчуулу алгач Манастын өзүнүн чоролору катары Манасты айтып ошону жар чакырып ырдап жүргөн. Сиздин тагдырыңызга таарынып жазган ырларыңыз болду эле? Тагдырыма таарынып жазган ырлар менде абдан эле көп болгон. Кийинки суроо. Сахнага чыкканда сизде толкунуу же коркунуч сезимдер пайда болду эле? Алгачкы сахнага чыкканда албетте ошол чыга турган күн келатканда эле бир 5 күн, 6 күн калгандан баштап толкундап, уйку бузулуп, ошондой болгон. Сиз жазган ырларыңыздан сатып бизнес кыласызбы? Жазган ырларымдан бизнес кылып көрө элекмин, бирок ыр аркылуу бизнести да кыла жүрүш керек окшойт, себеби бул тирилигиң да керек экен да. Ага биздин азыр айрыкча кыргыз ырчыларынын психологиялык жактан даярдыгы аз болуп атат, а башка элдерде болот ыр менен бизнес кылса да.
Кийинки суроо сары микрофондо. Саламатсызбы, мен манасчыларды өтө барктайм да. Бул манасчыларды алып кара куш же болбосо кара чаар кабылан колдоп жүрөт да. Мисалы үчүн Дөөлөт Сыдыковду карасак, бул анда болсо Тулпар колдойт экен. Ал эми сиз манас айтып атканда эмне колдойт? Эмне колдогонумду манас айтып атканда билбейм, бирок мен бир жаман түш көрүп кыйналып, же болбосо өзүм бир дайыма бир кооптуу учурларга келгенде, айрыкча түштөрүмдө десем болот да. Ошол кездерде бир манасчылардын үнүн угам, манас айтып аткан. Ошол кезде өзүм калуума келип, анан жакшы койгонум да. Саламатсызбы, сизге айтылган сын пикирлерди кандай кабыл аласыз? Сын пикир деген жакшы да, муну абдан туура кабыл алып үйрөнүшүбүз керек баарыбыз. Сын пикир аркылуу гана адам жылышка ээ болот. Сары микрофон. Сиз мага кайсы кемсипти тандап деп айтат элесиз? Сизгеби? Мен эң бир жакшы кесипти айтайын, бул жакшы, башкача айтканда ата-энең каалаган жакшынакай билимдүү, акылдуу, эстүү кыз бол. Анан калган нерсени үйрөнүп аласың. Саламатсызбы, сиз үйгө барганда жубайыңызды жана кыздарыңызды кантип эркелетесиз? Ушу эркелетүү жагынан көп деле мындай бир өзгөчө бир дайыма айта турган сөздөрүм да жок. Бирок кандай десем, жылуу мамиле кылып, жакшы мамиле кылып, болушунча кемчилик издебегенге аракет кылам. Сиз төлгөгө ишенесизби жана сахнага чыгаар алдында жөрөлгө жасайсызбы? Эмнеге ишенесизби дедиңиз? Төлгөгө. Төлгөгө кандай десем, төлгөгө чынында көп деле ишене бербейм. Бирок бир жогорку Кудайга, анан бир адамдын көзүнө көрүнбөгөн дагы күчтөр бар экенине ишенем. Кийинки суроо сары микрофон. Сиз эмнеден коркосуз? Жалгыздыктан корком. Ар бир эле адам төкмө акын боло алабы? Ар бир эле адам төкмө акын боло албайт. Сиз ата-энеңизди ыраазы кылдыңыз белеңиз? Ата-эненин ыраазылыгын алуу бул өтө алдым деп айтыш балага туура эмес болот. Ата-эне айтыш керек да мунучу. Эми мисалы апам азыр кашымда, ал киши мага дайыма ыраазычылыгын айтып турат. Анан дагы карызым көп. Сиздин үйүңүзгө, үй бүлөңүзгө тамак жасап берген убактыңыз болду эле? Андай убакыттарым көп эле болот. Сары микрофон. Саламатсызбы? Бул Аруу Затым деген ырыңыздын автору ким? Бул кимге арналган жана бул сиздин тагдырыңызда ушул тиешеси бар деген чынбы? Бул мага абдан көп берилген суроо. Чынында Аруу Затым деген ырдын сөзүнүн да, оонун да автору өзүммүн. Бул ырдын туура өзүнүн бир баяны, ырдын өзүндө айтылып тургандай эле, бул ырда жеткиликтүү айтылган, тагдырыма тиешеси бар. Негизи эле чыгармаларыма тагдырыма тиешеси жок, мындай жазбаганга аракет кылам андайды. Өзүм бармын да бардыкча. Кийинки суроо кызыл микрофондо. Саламатсызбы, ат таптаган кишини эмне деп айтат? Эмне деген? Ат таптаган кишини эмне деп айтат? Ат таптаган кишини саяпкер деп айтып жүрөбүз. Ал кишиге дагы жакшы мактоолор жарашат. Кезектеги суроо сары микрофондо. Сиз кичинекей кезиңизде кутурчак белесиз? Кандай? Кичинекей кезиңизде кутурчак белесиз? Кутурчак? Кичинекей кезимде туура кутурчак болчумун мен. Шок элем да. Кызыл микрофондо. Сиз дүйнөнүн жети кереметин айтып бере аласызбы? Дүйнөнүн жети кереметин айтып бере албайм. Кийинки суроо сары микрофон.
Компасты кимдер ойлоп тапкан? Ой, муну дагы эсимен чыгып кетти. Бир мурда окудум эле, азыр эсиме келбейт. Билбейт экен демек. Жооп улукпайлы, компасты ким ойлоп Байыркы Кытай ойлоп тапкан. Байыркы Кытай? Байыркы Кытайда да ошол ойлоп тапкан адам бар да. Аны таппайт экен мен анда. Кызыл микрофондо. Саламатсызбы? Алдыгы комузуңузду мага кармап атканга уруксат этесизби? Этем. Абдан кызык болот окшойт комуз, Рахмат. Чоң рахмат. Азыр эле Арузатым аттуу чыгарманын обонда сөзүн жазгам деп айтып өттүңүз. Мына ушул чыгарма Кыргызстанда аягында популярдуу, буга чейин биз билебиз, Аскат Мусабеков ырдап жүрөт. Келиңиз анда бир куплет мына ушул Арузатым аттуу ырды автордун аткаруусунда балдардын сынагына сынбайтын программасынан окшот. Aruzatım ay çırayım appağım, seni görüp men tazara başladım. Kareginde жүргөн экен катылып, ай качанкы бир мен жоготкон асманын. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн ыр болуп. Кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын, кагылайын мага бир жолу. Бали, кезек кийинки суроодо кызыл микрофон. Саламатсызбы? Сиз айттыңыз чакыруулар көп болот депсиз. Биз да чакырсак элесизби 30-февралда? 30-февральда эч жака бара албайм. Себеп дегенде ал жок андай февраль. Жооп берем. Кийинки суроо, сары микрофон. Саламатсызбы? Мен акындын өзү ок болот, айтканы шок болот дейт да. Мына мен айтышты, мындай үзбөй көрүп келем да. Кээ бир учурларда мен өзүм ыр жазам. А сиз кандай учурларда ыр жазасыз? Ырды бул бир өзүнүн ырдын келип турган бир учуру болот. Башкача айтканда, кээде мүнөзүңө жараша, эми бир жакшы кубанычтуу учурда дагы же тескерисинче көбүрөөк ойлонуп, же адам кайгырган кезде дагы ыр чыгат. Кызыл микрофондо. Сизге акын болушуңузга бирөө тоскоолдук кылды эле? Акын болушума эч ким тоскоолдук кылган эмес. Саламатсызбы, Элмирбек мырза? Сиз комузду көп колдонот экенсиз. Ушу комузду канча жашыңызда үйрөнгөнсүз? Комузду 5 жашымда үйрөнүп баштагам. Элге айта албаган сөзүңүз барбы? Элге айта албаган сөздөрүм бар албетте. Бар. Кезекте суроо сары микрофондо. Саламатсызбы? Кытай эли чоң экенин билесиз го. Ошондуктан биздин Манасты тартып алат го деп ойлойсузбу? Жок, тартып ала албайт. Себеп дегенде бул касиет да. Ан үчүн Кытай эли Манас айтыш керек. А бирок ушунча узак кылымдар жашаган эл, бирок бир дагы Кытай Манасчы чыга элек. Анда кийинки суроо сары микрофондо. Сизге жаш кезинде кандай кыздар жакчы? Мага жаш кезимде жакшы кыздар жакчу, азыр да жакшы кыздарды жакшы көрөм. Сары микрофон. Сизге конкурент жеңишпекпи же алыбы? Менин башкача айтканда төкмакын дегендердин баары менин
бир эле учурда атаандаштарым дагы, бир эле учурда алар менин бөлүнгүс эгиздерим десем болот. Балдардын сынагына байсымы көрсөтүүсүнүн экинчи кыска танаписи бир нече саамдардан кийин кайрадан жолугушабыз. Урматтуу Элмирбек мырза, сиз балдардын суроолоруна жооп берип бүттүңүз. Эми кезекти сизге берели. Келиңиз, бир мүмкүнчүлүк. Ушул олтурган балдарга суроо берсеңиз. Биз ушул бир суроом бар. Биз Кыргызстанды канткенде өнүккөн өлкө, башкача айтканда күчтүү улут кыла алабыз Кыргызды. Биз Кыргызстандын салттарын сактасак жана сизге окшогон көп төкмө акындарды жанагыдагы ушундай чоң жумуштарда иштеген, Кыргызстанга салым кошуп аткан адамдарды туурап, кичинекейлер дагы жакшы тарбия алса, Кыргызстанды өнүктүрө алабыз деп ойлойм. Сары микрофондо ой пикир. Мен оюмча, азыркы жаштарды туура жолго салып, жана ар бир жаштар патриоттук сезимдерди жана ошондой сезимдер болсо, жана чоңдор туура багыттарды көргөзүп, сизге ошон адамдар туура багыттарды көргөзүп, жана туура насааттарды берсе, ошондо гана оңолот го деп ойлойм. Кызыл микрофон. Кыргызстанды биз азыр окуп жатпайбызбы? Ар бир окуучунун мектепке кошкон салымы жакшы окуу туурабы? Ошондуктан биз жакшы окуп, сиздердей болуп кийинки Кыргызстаныбызга салым кошуп, анан ошондой эле айта кетет элем, бул Кыргызстанда коррупция жоголсо, ошондо биз Кыргызстанды өнүктүрө алабыз. Сары микрофон. Кыргызстанда бул мындай азыр жогорку кеңеште иштеп аткан депутаттар, саясатчылар мындай өздөрүнүн чын дили менен иштеп, жана бизге окшогон жаш балдар өз келечекте мындай жакшы жолдорду тандаса, жаштарыбыз туура жолго түшсө өнүгөт деп ойлойм. Акыркы ой пикир, кызыл микрофон. Ынтымак болсо баары болот дейт. Ынтымактуу болуп, тартиптүү азыркы жаштар патриот болсо, Кыргызстан өнүгөт деп ойлойм. Чоң рахмат. Анда эмесе Элмирбек мырза, мынакей сиз көрдүңүз. Балдар сизге аябаганда көп суроолорду берди. Мына ушул суроолордун ичинен кайсы суроо сизге жакты же кайсы суроо сизге таң калтырды? Мен ойлойм, бүгүнкү программага сиз куруп кол келген жоксуз. Анда өзүңүзгө жаккан же сизди ойго салган суроого өзүңүздүн белегиңизди берсеңиз. Жакшы болот. Азыр эми бир жакшы суроо ушунчалык. Башкача айтканда, биз акындар айтышып жатып, же болбосо айтышты өзүбүз көрүп атканда бир силкинтип же денеңде бир ушундай бир башкача кубулуш жүргүзгөн жана жан дүйнөңө тык эте уруна калган нерсе болгондо сүйүнүп жүрөбүз. Айтышып аткан акындан дагы ошондой бир суроо угуп калсаң, же ошондой суроого жооп берип калсаң. Мага ушул менимче ушул бет маңдай турган жерден эл ичинде депутаттардын кадыры жогорубу же төкмө акындардын кадыры жогорубу деген суроо ким берди? Ошол бир жупуну арзыбаган белекти алсаңыз. Чоң рахмат, урматтуу катышуучулар жана каарманыбыз. Коштошуу убакыты келип жетти. Анда балдар менен коштошсоңуз, мен сизди кайрадан босогодон күтөм. Рахмат. Урматтуу конок, сиздин көз карашыңызды билгиз келип жатат. Балдар менен балдардын тилинде сүйлөшө алдым деп ойлойсузбу? Сүйлөшө алдым деп ойлойм. Анын үстүнө өзүм мынчалык баягы жаш балдар менен, башкача айтканда мектеп окуучулары менен сүйлөшпөгөнүмө, тобу менен сүйлөшпөгөнүмө көп болгон экен да, көп убакыт болгон экен. Бул бир кандайдыр мага жакшы таасирлерди калтырды. Сиз күтпөгөн суроо болдубу? Мен күтпөгөн суроо албетте, аны дагы баса белгилеп айтсам болбойт. 9-дун таблицасын айтып бересизби деди. Бир кезде мен муну
ушул эже агайыман уккам, андан бери башкача айтканда бир 20 жылдан бир топ ашуун убакытта бул 9-дун таблицасын айтып көрбөптүрмүн. Анда эмесе келиңиздер, урматтуу биздин сүйүктүү аудитория, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Элмирбек Иманалиев сиздердин суроолоруңуздарга кандай жооп берди? Кимде кандай ой пикир бар? Биринчи ой пикир кызыл микрофондо. Эмилбек мырза бул суроолорго так жана туура бизге жеткиликтүү кылып жооп берди. Ушинтип эле ар дайым Кыргызстанга чоң салымыңызды кошуп жүрөрүңүз демекчимин. Менин оюмча толук канааттандыралык жооп берди. Өзүнүн көргөн билгендерин толугу менен айтып берди десем жаңылышпастырмын. Элмирбек агай бүт эле суроого жооп берди, анан сөз жактан эле эмес, сан жактан да кетсе болмок. Тогуздун таблицасын билбей калганын аябагында байкап калган экенсиз. Эмки келгенге 9-дун таблицасын жаттап келет демек. Кийинки ой пикир сары микрофондо. Элмирбек мырза бизге толук кандуу жооп берди жана өзүнүн оюндагы бардык нерселерди айтып берди. Кызыл микрофон. Элмирбек мырза бизге толугун эле айтып берди. Жакшы мырза экен, үнү да булбулдай сайрайт экен. Ушул жерде отуруп өзүнүн азыркы абалында айтып бергени жакшы болду. Бирок толук айтып берген жок. Демек сиздердин оюңуздарча Элмирбек мырза эмненидир бизден жашырып кетти. Кызыл микрофон. Элмирбек байке бүт баарын эле жооп берди, бирок логикалык суроолорго дагы даярданып келсе деп айтмакчымын. Чоң рахмат. Мынакей Элмирбек мырза, сиз балдардын оюн уктуңуз. Бүгүнкү программанын жүрүшүндө сиз 39 суроого жооп бергенге үлгүрүптүрсүз. Эгер кайрадан чакырсак, студияга конок болуп келесизби? Кайрадан чакырсаңыздар келем. Анда эмесе, келиңиз, бүгүнкү программаны жыйынтыктоо сизде болсун. Ал үчүн сизде 30 секунд убакыт бар. Эми мен ушу жалпы элге, журтка айтарым, дайыма ушу балдардын оозунан дагы ушул кичинекей деген менен чоң ойлорду, түйшөлүүлөр бар экенин байкап отурабыз. Себеп дегенде ар биринде ушу ынтымак жөнүндө сөз болуп атканы жана ошондой учурда эле биздин ушул патриот болсок же болбосо ар кимибиз коррупция болбосо, башка болбосо биздин өлкөбүз өнүгөт деп ишенип аткан ишеним эң эле жаш жарандарыбызда болуп аткандан кийин биз дайыма ушул өлкөбүздү бардык тарабынан элибизди алдыга сүрөп жүрүшүбүз керек. Эскерте кетсем, бүгүнкү балдардын сынынан ак таңдай акын, манасчы жана көп кырдуу талант ээси Элмирбек Иманалиев өттү. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан кийинки программада дагы бир кызыктуу инсан менен жолугушканча. Аман туруңуздар.